Мынакей кол чабалар менен күтүп алалы. Чыгармачыл инсандар жакшылыктын жарчысы дейт. Жүрөгү дили таза акын жазуучу агаларыбыз, эжелерибиз сахнада. Ата бабам элим жашаган, байыртадан элим кылым. Урматтуу мен тааныбаган Жалал Абад облусунун жарандары баарыңарга Оштон жазуучулардын атынан ысык салам айтам. Эми бул жерде абдан жакшы салтанат болуп атат. Түмекемдин басып өткөн жолу, өмүрү, анын кылган иштери жөнүндө абдан кеңири айтылды. Айрым бир жерлеринен толуктап кетүүгө уруксат эткиле. Биринчи жолу Түмекем жаш кезинен барпынын баягы атынан анча мынча ээрчип колунан жетелеп жүргөн киши. Ошонун барпы Түмекемди менин досум деп айтчу экен. Түмекем өзү да айтчу, экөөбүз дос элек деп. Анан бир окуясын айтып берейин. Согуштан келип кийин барпы аксакал карып калган мезгил экен. Анан Бишкектен ошол өзүнүн туулган жерине туугандарына учурашканы келсе, барпы ооруп калыптыр. Анан кой, эмне менен ооруп атасыңбы сен билбейм, жөтөлөм, жакшы баса албайм. Ошондой дегенде мен Бишкекке алып кетейин. Аякта чоң врачтар бар, ошолорго дарылатайын деп кошо алып кеткен экен. Бишкекке больницага жаткырып, анан келип турдум дейт. 2-3 күндө кабар алып келип турдум дейт. Бир күнү досум, сен мага базар күнү бир келип кет dedi. Мен сага бир кара жорго мингизем деп айтты. Ой, кара жоргоңду мен жайда кантип менен? Бир токуму барбы? Десем, токуму бар, тизгинин колуңа карматам, колуңа камчы берем, канча жолго жүрсөң дагы бола берет деп айтты дейт. Болду, мен келем деп кеттим дейт. Өкмөттүк иштер менен ошол күнү Казакстандан жазуучулар келип, ой, Казакстандан келген жазуучулар менен бирге болбосоң, сен алардын сөзүнө сөз, айткан эмесине жооп таба турган бири да сенсиң жазуучулардын арасында. Сен ошолор менен кошулуп отурбасаң, анан ким кошулуп отурат деп мени болбой чоңдор ойбойма койбой ал күнү келбей калдым дейт. Эртеси келсем, медсестра айтты дейт, барпы сизде деп сурап жатып анан кийин оят кечкурун күн батаардан баштаган ырын таң аткычардады дейт. Таң аткычардады дейт. Ошондо бир кагаздын бетине жазып коюптур дейт. Талан деген киши, Пассан деген киши ушул кишилердин аттарын бүтүн айтып атты. Анан сени болсо абдан көп айтты. Көрсө барпы эң акыркы жолу досуна
bütünдөй баягы көкүрөгүндө жаткан ырларын айтып бермек экен. Мен ошол күнөөмдү эч качан кечире албайм, өкмөттүн иши деп жүрүп, ошол Барпыга акыркы күнү жолго албай калдым деп айткан экен. Эми Түмекемдин көпчүлүк учурда айтканы Барпынын ырларын китептерине чыкпай калган, басмалардан чыкпай калган ырларын жатка айтат эле. Мен бир жолу жолугуп отуруп анан Түмеке, Барпы кандай киши болгон деги, сиз эми аралашып бирге жүрүпсүз, досуңуз экен десем. Эми Барпыны мен мындай киши, андай киши деп мен сөз менен жеткире албаймын. Bunun Korgoğlu'nun bana bir ırı var. Oşana da aytıp vereyim dedi. Aytımızçı desem. Aytımızçı desem. Barpını görgüm başımda, bir görgümün yaşımda sağızgan çapan giyinip, saykaldın gelgen aşına, iki-üç jigit bilip, erçip жүрген kaşımda, anda akın Barpının iki gözü görçeler, on böyrөгün tayanıp, obdulu hırday verçeler, kaptın oğuzun çeçkendey, kaptap nöşer ötköndey, kakşanıp hırday verçeler, Eşmenbet tokom bulgusa, hiç kimi yüzden seslenmeydi. Aytkanın jat kaytar. Meni Tümekemdin köp degen joruktары var. Hazır anın barını aytıp oturga men bayağı şamamda jetpey. Ekinçiden hazır uaqıt atar. Anı bir jayçılıkta köp yerlerde aytıp жүрөm. Agışı bir abdan çeçen aratır. Kaysı yerde kim menen joluksa oşo kişinin gözüne karap turup temsildigin koşak içine kıyıtıp anan keyin özünün abdan batın akılman